Саламатсызбы, Супер KG порталының көрүүчүсү. Биз кайрадан Бекбоев клиникасындабыз. Бул чыгарылышта биз эң эле коомдогу актуалдуу болуп жаткан кант диабети боюнча жананын дарылануусу пайда болушу боюнча кенен маектешебиз. Бүгүн дагы биздин коомдогу актуалдуу болгон кант диабети боюнча сүйлөшөлү эле. Башында жалпы түшүнүк берип кетсеңиз. Эми кант диабети деген эмне бар? Бул эми көп тараган оорулардын бирине кирет да. Бул эндокриндик оору. Эндокриндик системадан ушу уйку без деген бар, поджелудочный железа. Ошондон инсулин деген гормон бөлүнүп чыгат. Ошо инсулин аз чыгып калганда, же чыкпай калганда. Анан бул ооруда ушундай баягы инсулин деген эмне пайдап келет. Клетканын мембранасына глюкоза качып турат. Глюкоза клетканын ичине кириш керек. А глюкоза деген эмне? Бул энергетикалык зат да, энергия берет. Энергия деген биздин кыймыл аракет. Биздин ар бир кыймыл энергия менен кошулот да. Эми анан ойлоп көрүңүз. Глюкоза кирбей калса клеткага канда көбөйүп кетет. Канда көбөйсө гипергликемия деп коебуз. Канда көбөйүп кетет. Канда көбөйсө зарыдан чыга баштайт. Глюкозуруя деп коебуз. Эми бүт зат обмен баягы обменге тескери таасир берет да. Белковый обмен. Бул белковый деген белоктун обмени зат алмашуусу бөйрөк менен көбүнчөсү. Бөйрөктү прораб этсе биз нефропатия деп коебуз. Диабетский нефропатия. Нефропатия болсо бөйрөктөн белоктор чыга баштайт. Белоктор чыкса анемия болот. Мындайча айтканда биз өзүбүздүн өзүбүзгө керек глюкозабыз өзүбүзгө кас болот. Биз мындайча айтканда баягы биз мынтип айтабыз. Организм өзүнүн ширесине өзү күйө баштады. Өзүнүн таттуулугуна өзү күйө баштайт. Таттуулук клетканын ичине кирбей калат да. Мунун биринчи тип деген бар. Бул биринчи тип дегенде жанагы уйку безден инсулин обшо эле чыгып калат. Инсулин уйку без жүрүшүп калат. Анан кийин сморщивание деп коет. Анан чыкпай калса ал бул балдарда, кичинекей балдарда, жаш балдарда, өспүрүмдөрдө. 30 жашка чейин деле болушу мүмкүн, бирок кичинекей балдарда көбүрөөк. Анан бул биринчи тип деп аталат. Бул кичине коркунучтуу, кичине коркунучтуу эмес, коркунучтуу эле. Инсулинозависимый форма. Инсулинсиз жашай албайт. Күндө алып турат, Эми бул синтетикалык инсулин. Эки түр бар. Эми бизде көбүнчө ошону саябыз, протофан, актропит деген. Аны эндокринолог врач. Мен өзүм да эндокринолог бүткөн башында. Бирок мен иштеген жокмун, кийин семейный врач катарында иштедим. Бирок негизинен муну эндокринологдор көзөмөлдөп турат. Инсулиндичи, ошолор милдети. А так семейный врачтар да көзөмөлдөйт кийинчи. Анан эми баягы мунун осложнениясы аябай көп да. Осложнениясы көп. Азыр мен көрсөтүп берем бирден. Биринчи бул эмне кылат? Бул чоң кан тамырларды, өзгөчө майда кан тамырларды прораб этет. Кан тамырлары кас, кан тамырлары талкалайт. Эми кайсы кан тамырлар? Көздүн кан тамырларын. Көз начар көрүп калат. Ретинопатия деп коет. Көз жанакындай жакшы көрбөй калат. Сокурда болуп калышы мүмкүн. Анан кийинки бөйрөк. Бөйрөктү биз билип жүрбөйбүзбү, гемодиализ деп. Бөйрөктөн жанагындай почечный нерв, диабетский нефропатия деп коебуз. Бөйрөк жакшы иштебей калат. Анан бөйрөктү алмаштырып отура келет койго. Жанагындай гемодиализ деген күн сайын бара бериш кыйын да, чынбы. Андан бөйрөктө прораб эткени мээнин кан тамыры. Энцефалопатия, мээнин кан тамырлары. Анан кийин жүрөктүн кан тамыры, стенокардия, инфаркт дегендерди угуп жүрөсүздөр да. Анан кийин кол буттун кан тамырлары. Кол буттар чымырайт. Полинeuропатия деп коебуз. Ошону биз көп дарылайбыз. Бизге көп дарылоочу ошол кишилер оорулар полинeuропатия менен келет да. Неврологдоргочу. Сахар өзү 3-төн 5,5 чейин болсо 5-5. 6да эчтеке болбойт. 6да деле нормальный деп эсептейбиз. А 8ден өйдө кетсе уже сахарын жанакындай көтөрүлүп кеткен болот. Анан кийин комага алып келет, гипергликемический кома. Бунда эң опасный жанагындай кетон деген заттардын майдын алмашышы бузулуп,
кетон деген заттар пайда болуп аяғына чейин күйбөй анан кетоацидоз. Ал кетоацидоз бул организм ууландырат да. Эме болуп калат, уйкусурап жатып калышат. Жакшы сүйлөй албай калышат. Анан кийин жыттанып деле калат. Жанагындай ацетон. Анан кома болуп калат. Коркобуз. Буга инсулин бергенде ошон үчүн абайлап беребиз, инсулин көп болуп калса, кома болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул менен сахардын диабети менен ооруп инсулин алгандар жанына 5-6 штук кант салып жүрөт. Бирдеме болсо кант иче калат. Болсо врачтар биле калса глюкоза куяткангачы 5% глюкоза. Биз бул жерде мына көрсөтүп кетейин. Диабет эмне пайда кылат? Карабайсызбы? Мындай тамак жеңил углеводдук сиңиримдүү. Ушуларды көп жесе кантты. Эми кантты өзү жеш керек. Нормально болсоң жей бересиң да кантты. Балдар жеп эле жүрбөйбү? Ал керек зат. Глюкоза керек организмге. Эң керектүүсү глюкоза. А бирок глюкоза клеткага кирбей калып атпайбы? Улардачы. Мембрана киргизбей коюп атпайбы? Жанагы инсулин жок болсочу. Ошон үчүн глюкоза канда коюп кетет. Анда жеңил сиңиримдүү углеводдорду жебейт. Агай, ушундай болчу, мындай жаратылыштан ушундай түрлүү же кийин убакыт менен ооруп калышы мүмкүнбү? Аутоиммунный деген биринчи типте жаратылышынан эле тетиги аутоиммунный болсо окум тукумдан ооруп калат. Балдарчы окум тукумдан жугат. Же болсо грипп менен ооруса, катуу жанагындай интоксикация болсо, ошондон да балдар ооруп калат. Биринчи тип ал аутоиммунный деп аталат. А экинчи типте 50 жаштан өткөндөн кийин көбүнчө толук аялдар. Эркектер деле ооруйт, бирок аялдар салыштырмалуу көп ооруйт да. Булар онда обмен бузулат. Онда инсулин деле жакшы чыгышы мүмкүн. Бирок инсулин сиңбей калат. Тканга, клеткага сиңбей калат да. Көбүнчөсү нервтен болот экен. Кээ бир кишилер жанагындай бир чоң стресске кабылат. Мисалы, акчасын ала албай калгандар бар, кыйкырып ыйлап жүргөндөр бар. Банкрот ошо азыркы бизнесте атпайсызбы? Ошондон да сахар болгондор болуп атат. Нервтен болот экен. Анан бул жанагы гормональный препарат. Ошолорду көп берип көбүчүп жүрбөйбү? Өзгөчө глюкокортикоид дейт, преднизолон. Ушуну байкаш керек экен. Биз илгери башында башталганда аябай көп берип, муну байкап калганбыз. Атайын синдром Ицценго-Кушенга деген болот. Атайын сахарный диабет болуп кетет. Ана жана эстроген деп аялдар төрө боюнда болуш үчүн ичип жүрбөйбү? Алар да опасный экен. Ошондон дагы салмак үчүн, ашыкча салмак үчүн ичкен дарылар да опасный. Көп дарыларды байкаш керек. Бул дарыдан да болот да. Ошон үчүн жана өзгөчө гормон кошулган. Кээ бир эмелерге гормон кошуп коет да дарыларга. Ошолор опасный да. Тамеки дейт, тамекинин деле зыяны бар. Избыточный вес дейт, толуктук дейт. Андан кийин сидячий образ жизни. Эми кыймыл аракетти аябай требует этет да мында, сахарный диабетте. Мына первый признаки диабета дейт. Көрбөйсүзбү? Бул өзү кант жыжыңы деп аталат. Жыжың деген сийгилик деп калат. Ошон үчүн сахарный диабет туалетке көп барып калышат, жанагы дарыктап кетет, сууну көп ичет, анан жанагындай денеси кытыша баштайт. Биз ооруларга түшүндүрүп беребиз. Оозу кургап, ушундайлар да болот, бат-бат курсак ачат. Жана кетоновый тело деген, кетон. Сахарный диабет первый тип, второй тип деп жерде жазылып турат. Кайсы кандай болсо, мисалы, возраст балдардыкы, анан кийин бул острый кармайт, анан кийин арттап кетет деген. А тиги жанагындай 50 жаштан өткөндөн кийин, 40 жаштан өткөндөн кийин болгондордо болсо, бул акырындан башталат. Билинбей деле калат. Көбүнчөсүн сахарды көргөндө кандан ошондо чыгат да. Текшерилгенде гана ага чейин билинбейт. Ага чейин билинбеш мүмкүн. Суюкту көп иче баштадым десе, канда глюкозаны көрүш керек. Өзү негизи нормальный 5-5. 3-төн 5ке чейин. 6га деле нормальный. Анан ашса коркуш керек. 7 болсо улам байкап көрүш керек, ушу башталышы экен да, преддиабет деп коет. Инсульт дейт, инфаркт сердца дейт, слепота дейт, почечный сас дейт, гангрена дейт. Баары бири менен байланышат экен э? Биз эң улуу өчү жанагыдай сосудтар. Кан тамыр. Майда кан тамыр, организмде чоң кан тамыр. Мындайча айтканда бул жакшы оор эмес да. Мында диетаны аябай катуу кармаш керек. Экинчи түйүндө, биринчи түйүндө деле катуу кармаш керек, бирок биринчи түйүндө инсулин обязательно керек. Инсулинсиз жашай албайт. Эми биздин дарылай турган оору ушул полинeuропатия. Келишет мына бизге. Кол буту чымырап, кол буту муздап, кол буту сезбей,
Не кылбаш керек да. Анан диабетик стопа дейт, көрбөйсүзбү? Бутту кезет, бут муштарын кезет, от жакканда болот бутун. Бычак менен кескенде болот. Жанакынтип ышта жөргөлөгөндө болот. Бирөө сайгылаганда болот. Моментип карап кетет. Бут муштары жарабай калат. Ошолор биз дарылайбыз. Негизичи. Анан кийин мына бизде черептин мозговой нерв деген бар. Көз нервин. Бул препарат этет, көздү кыймылдатчу нерв да. Анан көздү сыртка тартчу нерв. Ошондо препарат этет. Анан кийин тиги бул блоковой нерв деген 4-нчү нерв, ошондо препарат этет. Көз иштебей калат, интернет туруп калат. Анан ичине карап калат. Ошону биз дарылайбызбы, карабайсызбы? Көз могу карек көз жапкычы түшүп калат ылдый көздөй. Көз ачылбай калат, бир жак көз көрбөйсүзбү? Анан ушуну биз дарылайбыз. Ушу менен келет бизге. Полиневропатия менен келет. Основа ушуну. Анан кийин дарылайбыз, дарылоо комплекстный түрдө. Главный диета. Эндокринологдор диетаны жакшы айтат. Эми сахарды снижать этип турабыз, ал сахардын таблеткада түрүндө дарылар бар. Ал бигуанит деп коет, сульфанил мочевина деп коет. Ал инсулиндин клеткага сиңишин жакшыртат. Ал жана экинчи типте. Ошондой дарыларды беребиз. Инсулинди болсо билдиңиз. Тиги биздин дарылоо ушул кан тамырларды кеңейтебиз. Буттун, колдун кан тамырларын. Январдан бери кетип көрүнөм. Лицевой неврит деп келгем. Азыр 3-чү жолу курс леченияма келдим. Буюрса жакшымын. Келгенде абдан катуу ооруп келгем. Давлением 170 болуп. Оозум мурдум баары кыйшайып келгем. Биринчи курс лечениямды январда алдым, экинчисин мартта алдым. Азыр мына 3-чү курс лечения келдим. Жакшы буюрса. 10% калыптыр деди. Жакшы укулдарларым алып атам бул жерге келгенде. Өздөрү беришет баардыгын укулдарларын. Иглотерапия кылышат, массаж кылышат. Жогоруда агай менен биз кант диабетинин келип чыгуусу, анын бөлүнүшү биздин органдарга тийгизген таасири боюнча кенен маалымат берди. Жана анын дарылануу жолдорун дагы айтып өттү. Ар бир ооруну дарылоодон мурун аны алдын алууга аракет кылышыбыз керек.